Biz азыр ушул Максат айылындагы орто мектепте турабыз. Мына ушул мектепке 16 сентябрь күнү тажик чегарачылары тарабынан оқ атылып, мектеп айнектерден кирип ушул мектептин ичинде. Бул жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жерлерге оқ тийген. Бүгүнкү күндө окуучулар мына ушул нерселерди көрүп, кооптонбош үчүн атайын кагаздар менен жаап коюшуптур. Бул мектепте 19 сентябрдан бери окуу жүрүп атат экен. Бирок окуучулар дагы эле бир аз кооптонуу бар болуп, айрым окуучулар мектепке келбей атышат дейт. Мектеп директорунун айтымында бул жерге атайын психологдор дагы келип, окуучуларга өздөрүнүн жардамдарын берип атышыптыр. Эки жерде болгон окшойт да. Зыян болду. Айтып тур. Айтам бакырса